насаат айтканга. Убактылуу өкмөттүн бир да мүчөсүнүн моралдык укугу жок. Елди экиге бөлүү же болбосо кайрып өздөрүнүн бийликтерин бекемдөө үчүн моундай шоулорду уюштурганга, Кыргызстандын элин, Кыргызстандын тагдырын кайрадан бир чалкаганга же чайкаганга. Ошон үчүн бардык, мындай айтканда, здравомыслящий деп коет орустар айтканда, партиялар баары биригип, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн жасаганын 2010 жылдан быйылкыга дейин баары ачыкка чыгып, айтты Атамбаев. 25 жылдыкта мына силердин партияңар менен эгемендүүлүк тең келатат. Эң ыйык майрамда, Манас атабыздын эстелигин алдында Кыргызстандын желеги желбиреп турган 87 баланын каны төгүлгөн аянтта айттыбы Ош окуясынын аягына чыгам деп. Анда чыксын. Ош окуясы Текебаев менен Атамбаев ортосуна курал боло турган ал бир жөнөкөй нерсе болгон жок. Бул улуттук трагедия болду. Жөнөкөй карапайым кыргыз, өзбек элинин балдары курман болушту. Согуш болду. Ошон үчүн чыксын. Айтты Атамбаев, мародерлордун табам, ачам, каматам деп, анда каматсын. Айтты Атамбаев, ячейкалардан алган акчалардын ким алса 100-ун силерге ачып берем деп, анда ачсын. Бирок биз барбыз биригип, биз аларга жол бербешибиз керек. Ош окуясы, апрель окуясы бул улуттук трагедияны бири-биринен өч алуу саясий куралга айландырууга биз эч качан бербешибиз керек. Себеби шейип кетти балдарыбыз. Ошон үчүн мен баарыңарды чакырып кетем. Партиялар бар биригип, ак кагаздан башталып, могу айтылган сөздөрдү президент аягында дери чыгарып, камаганын камап, баары тең өз жазасын алгандан кийин ак кагаздан баштап, биз Кыргызстан жашоону башташ керек. Азыр айтып атпайбы? Атамбаевсиз жашоо деп. Атамбаевсиз, Текебаевсиз 2017 жылы. Убактылуу өкмөттүн бир мүчөсү бийликке келбеш керек. Без временного правительства деп башташыбыз керек. Мен ушуга чакырып кетем. Бар болуңуздар, сиздерге ийгилик, эч качан оорубай, жакшынакай болуп жүрүңүздөрдү каалап кетем. Рахмат сизге дагы эгемен мамлекеттиштин кыскача туруп турсаңыз,